Tun. Allah'ım bizim Kırgız elinin 30 yıllık keçinmelerini körüp durup özünün mehir muhabbetini salıp Kırgız el üçün mana şunday жаңылык, mana şunday mehrimdүүлүk özü jönötüp жатат bizge. Biz üçün Allah dayardagan жаштар Садырбек жана Камчыбек. Allah men ulgaygan жашта болсам да, түндөлөрү арып дем алышка аракет кылсам да, мени уктатпай тургузуп алып, эл журтка айтылadigan сөздөрүнү Allah özü inam etip, özü süйлетip жатат. Aynen eli jurt. Bunun için Allah'dan çın yürekten razı bolup kulak salgıla, oylangıla. Bu iş kudretli zat Allah'ın buyruğu menen bolup жатат. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aylanayın Sadrbek. Er manastayı boylarına canım sadaka. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dey adal, çınçıl, merimdü oylarına canım sadaka. El tilegi, ak yürekten zarıgıp kütken ümidi, zorduklardan, zombuluktan jadagan, mafiyalar zulümdardan kıynalıp çıdagan, jabırkagan karapayım elimnin yüreğinde jark etken nur tilegi. Allah'ımın Kırgız üçün arnap bergen belegi. Sağ salamat, amandıkta жүрсең deymin. Allah'ımdan zarıgıp, suranıçım, ötünüçüm, Kırgız üçün Allah bergen arstanın, Kırgızımның hakikat biliginin jilovunu, çındık menen kapşıra bekem karmak, Kamçıbegin oң janыңda жүрсе deymin. Kırgız yerim, Kırgız elim, büt düynöge, bepildikte, iyigilikte, kubanışta, adaldıktın, merimdүүлük, çınçıldıkta, aykölдükte, yer yüzüge ülgü bolup, symbol bolup kalsa deymin. Aylanayın Allah bergen жақшылығым Sadrbek. Tuğulgan günün kut bolsun Sadrbek. Üy bilen el jurtun nuru imanға tolsun Sadrbek. Allah'ımның fayzı bereketi, rahmatı jağsın. Sizlerdi Allah'ım kolunlardan jetelep, iki dünya baktılığına jetkizsin Sadrbek. Andan beri жылдар алмашты, кара чачты буба кар басты. Сүрсө дагы мезгил эстен кетпей сүйүм алгачкы. Сүрсө дагы мезгил эстен кетпей сүйүм алгачкы. Күн чартылдап булут түнөрү, үнсүз турдук сөздөр түгөнүп. Терс бурулдум көздөн жашырып, дегениңде кош кол күбөлүк. Терс бурулдум көздөн жашырып, дегениңде кош кол күбөлүк. Жашты коргуп нурлуу жүзүңдөн, эрдин таттуу ширин жүзүңдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн. Аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм
көрөм түшүмдө самайын бирге жүргөн күнүмдү уксам деймин нази күнүңдү суут колуң сурайм сунбагын эми мага кызыл гүлүңдү суут колуң сурайм сунбагын эми мага кызыл гүлүңдү эми мага кызыл гүлүңдү эми мага кызыл гүлүңдү. Бар болуңуздар ардактуу бир туугандар, барыңыздардын жүрөгүңүздөрдө сүйүү жашасын. Биздин кезектеги теңсиздикке, кезектеги адилетсиздикке, кезектеги мамлекеттин же болбосо элдин каалоосуна каршы болгон саясаттын натыйжасында жыйналып олтурган биздин кезектеги жыйыныбыз болуп отурат ушул жерде. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жарыялаганда дагы дал ушул жерден туруп жарыяланган эле. Дал ушул жерде кылкылдаган эл туруп мамлекеттин келечегин эл тандап алган болчу. Мындан туп-туура 29 жыл баштакы болгон окуя. Эми бул кечеки шайлоолор боюнча мен эрте менен кайрылуунда билдирдим. Бул шайлоо соңку мезгилдеги Кыргызстандагы эң ыплас, эң арам, эң мыйзам бузуу жолу менен аябай жаман жол менен өткөн шайлоо. Эгерде чындыгында элдин каалоосу менен, элдин тандоосу менен шайлоо өткөрө турган болсо, менин жеке сунушумду кааласаңыздар, менин көз карашым ушундай. Шайлоонун бүтүндөй жыйынтыгын жокко чыгарыш керек, дагы жаңы шайлоо жүрөт. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз да ошол, күрөшүүбүз да ошол. Эгерде бул бийлик миллиондогон биздин жарандардын каалоосун жерге тепкилеп, өзүнүн каалаганындай кылып, мен мындан 1 жыл башта 19-жылы күздө айттым эле, бир энеден, бир атадан туулган 3 партияны алып келетат деп, көзүңөрдү ачкыла айланайын кыргыздар деп. Күнөө баарыбызда бар. Неге? Мына ошол бийлик тараптагы эмес, бийлик менен каршы күрөшө тургандар да ыдырап баштарын бириктире албай койгон шорду кыргызбыз биз. Ары бири кокту колоттон кочкор чыгарган кыргызбыз биз. Эл биримдикте болуш керек эле. Эл муштумдай түйүлүшү керек эле. Бирок ачык айталы, саясатчылардын дагы койнундагы котур таштары бириктирген жок бизди. Биз муштумдай түйүлмөйүнчө дайым бийликтин жеми болуп келебиз. Көзүбүздү ачышыбыз керек. Ойлонушубуз керек, толгонушубуз керек. Мына ушул канчалаган акча менен сатып алган жогорку кеңеш, мен сиздерге айтайын, эч качан кыргыз кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Бул жогорку кеңеш өздөрү каалап, эгерде Жээнбеков бүт баарына бирдей шартты түзүп бердик деген болсо, мен жарыялаган ушу Бишкекте терең жаңылышат. Өтө терең. Мына башкы прокуратура тарабынан канча кылмыш иши козголду. Ким жаза тартты? Эч ким тарткан жок. 500 миң, жарым миллион кыргыз калкы көчмөн элде деп мыйыгынан күлүп отурат. Биз көчмөн эмеспиз, көчмөн болуп келгенбиз. Бирок жарым миллион шайлоочу тебеленди тепсенди болуп, көрүнгөн жерге алып барып, биздин Бишкек шаарына толуп кетти. Мына Бишкек гуманитардык университетин көрдүңүздөр өзүңүздөр видеодо. Кайдан келген азаматтар ошол жерден добуш беришти. Булардын баарын биз айтып келбедик беле? Деп келбедик беле? Ошондуктан биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туруктуу позициясы ушул. Эгерде жогорку кеңештин кечеки өткөн шайлоосун жокко чыгарабыз деген болсо, биз эки колдоп колдойбуз. Эгерде жокко чыгарбай, монол өтө жаман мыйзам бузууларды, сатып алууларды көз жумуп, ошого тийиштүү болгон инсандарды жазалабай турган болсо, анда бул бийликтин мындан ары кара Кыргызстанда бийлик жүргүзүүгө моралдык, конституциялык укугу жок деп тааныбыз. Биздин позициябыз ушундай. Урматтуу кыргызстандыктар, бишкектиктер, кызы чуу калтырбайлы.
kızı çubuğa aldırbaylı. Biz ayabagандай çoğun tartiptүүлüktü, imandуулuktu görsetölü. Biz üçün mıyzamdуулuk, Kırgızistan'daki tasalık birinci кезекте турат. Karаңыздар, Moskva şaharında 700 minge jakın Kırgız var. 700 min Kırgızdın bütünдөй konstitutsiялык укугу тебеленип, болгону 5 minge jakın Kırgız kiriptir. Бийликтин бутак ел деген, бийликтин булак ел деген сезим кайда калды? Бул эмне деген сезим? Эмне үчүн кээ бир азаматтар келип, өздөрүнүн турган жеринен паспортунан таап, өздөрүнүн тизмесин таппай калып атат. Могул өткөн шайлоо, арам шайлоо. Бул мыйзамдуу шайлоо эмес. Бул мыйзам, бул шайлоо эмес. Бул Кыргыз элинин каалоосу эмес. Ошондуктан мындан ары карай кандай чечим кабыл алабыз? Урматтуу кыргызстандыктар, чай баракат олтуруп, бирок чечкиндүүлүк менен, майтарылбас эркибиз менен, чындыкты көксөгөн көкүрөгүбүз менен, чыдамкайлыкты көрсөтүп, өзүбүздүн адамдык укугубузду кайрадан колубузга кайтарып алганга чечишибиз керек. Биздин чечим ушул. Жашасын эгемен Кыргыз мамлекети, жашасын эч качан чөгөлөбөгөн, эч кимдин көзүн карабаган, бирөөнүн алдында мөлтүрөбөгөн Кыргыз эли. Бар болуңуздар.